Транспорт министрлиги 10 күн аралыгында жарандык авиация тармагындагы кемчиликтерди жоет. Мындай тапшырманы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ведомство башчысы Жамшитбек Калиловго берди. Өкмөт башчынын айтымында аба каттамдагы көйгөйлөр көп учурда аэропортто өкүлчүлүк кылган мамлекеттик органдарынын чабалдыгынан келип чыгат. Кезегин күтүп ондогон адамдар паспорттук текшерүү залына кире албай жатышат. Бардык кызмат көрсөтүүчү кепелер иштеп жатканы менен кызматкерлер жетишпей жатты. Айрым жүргүнчүлөр нааразычылыгын билдирип жатса, башкалары болуп жаткан ызы-чууну телефонго тартышууда. Соц тармакка чыгып кеткен тасманын мүнөздөмөсүнө ишенсек, ызы-чуу авиакомпанияларынын бирине байланыштуу. Рейс кармалып, ал эми компаниянын өкүлдөрү элдерге эмне кылыш керектигин түшүндүрүп бере алышкан эмес. Кайсыл бир кызматкер мындай окуя биринчи жолу болуп жатат деп элди тынчытып жатканы менен жарандар бул маал менен болуп турган көрүнүш деп нааразычылыгын соц түйүндөргө билдирип жатышты. Өлкөнүн башка убакыттамындагы мындай көйгөйлөр өкмөттө өзүнчө талкууга да негиз салды. Сооронбай Жээнбеков апта башындагы иш жыйынында белгилегендей, кезектер көп учурда аэропортто өкүлчүлүк кылган мамлекеттик органдарынын чабалдыгынан келип чыгат. Ошол тиешелүү мамлекеттик органдардын кылган мамилеси болуп атат. Силерге максат ошол жерде кирип аткан, чыгып аткан элди тез обслуживать этиш керек да, жат кызмат көрсөтүш керек. Очередь болуп атпайбы бул жерде? Мына өтүп атасыңар бардыңар атаң. Мына катып атасыңар да, көрдүңөр да. Аэропорт манасты, Ош аэропортун көбөйтүлө. Очередь болбош керек эле силерге. Ички проблеманы чечпей атпайсыңар силер. Ички болгон маселени чечпей атпайсыңарбы? Элге шарт түзбөй атпайсыңарбы? Өткөндөгү башаламандык бир нече компаниялар рейстерин жылдыргандыгынан улам пайда болду дейт жарандык авиация агенттигинде. Анткени алдын ала түзүлгөн тартип бузулган. Өкмөт башчысынын кийлигишүүсү менен мындай күтүлбөгөн жагдайлар үчүн ички эрежелер иштелип жатат. Андан тышкары көйгөйдү толук чечиш үчүн аэропорттуу инфраструктура жаатындагы курулуштар ишке ашууда. Азыр аэропортту кеңейтүү боюнча планда бар. Эки аэропорттун баягы чыгыш жагынан, анан батыш жагынан техникалык трап деп коебуз, телескопический трап. Ошол орнотуу боюнча планда турат. Быйыл жылдын аягына чейин ошол план аткарылат. Ошондо учуу залы дагы кеңейет эки жагынан. Жанагы аэропорттардын жүргүнчүлөрдүн учуп аткан орду кеңейет, регистрация жанагы жүргүнчүлөрдү каттоо жайы кеңейет, жүргүнчүлөрдү жанагы чек арадан өткөрүү жайы кеңейет. Өкмөт башчы эскерткендей, авиакомпаниялар ички каттамдарды аткарууда мамлекеттен аэропорттук жана аэронавигациялык шарттарга 50% өлчөмүндө жеңилдик алышат. Сооронбай Жээнбеков өзгөчө ички каттамдардагы абалга нааразычылыктарын билдирди. Ушул жылы өлкө ичинде каттоого учакты тандаган жарандар 2 эсеге өскөн. Бирок бул жаатта баа саясаты менен тейлөөнүн сапаты дал келбейт. Урматтуу мырзалар, самолет Бишкек шаарындагы Манас аэропортуна келип кондо, аба ырайы 34 градус жылуу. Жалпысынан алганда былтыркы жылга салыштырмалуу авиа жүргүнчүлөрдүн саны 21%га өстү. Ички каттамдарда жүргүнчүлөрдүн саны 50%га, ал эми сырттан келген чет элдик жүргүнчүлөрдүн саны 15%га жогорулады. Ага карабастан авиа ташуу рыногу бир нече жеке адамдардын колуна өтүп, алар мындан пайдаланып, өздөрүнүн шарттарын коюуда дейт Сооронбай Жээнбеков. Жарандык авиация агенттиги белгилегендей, ош жана жай мезгилинде тамчыны эске албаганда ички рейстерди бир гана авиакомпания тейлейт. Учак билеттеринин баасын төмөндөтүш үчүн ички каттамдарга атаандаштык жаратыш керек дейт жарандык авиация агенттиги. Биздин азыр планда турган нерсе жаңы самолеттерди ошол ички каттамдарга уча турган, ала турган компаниялар азыр иш жүзүнө өздөрүнүн иш чарасын ашырып атат. Жылдын аягына чейин эки кичинекей аба кемелерин ала турган болушуп атат. Эгер ошол эки компания дагы кошула турган болсо, ошондо 3 компания ички каттамдар аткара турган болсо, анда конкуренция аркылуу баалардын эмеси түшөт деп ойлойм да. Жарандык авиация тармагындагы кемчиликтерди жоюу жана авиа жүргүнчүлөр менен иштеген тармактын тейлөөсүн жакшыртуу боюнча сунуштар кийинки өкмөттүк жыйынга даяр болушу керек. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков тийиштүү органдарга 10 күндүк убакыт берген.